Акыркы аптада жалпы өлкөнү психологиялык чыңалууда кармап жаткан Кой Таш айылындагы айтылуу Алмазбек Атамбаевдин үйүнө бүгүн кабар алалы деп келдик. Той болот, тойдун эртеси да болот дегенде эле бул жерде кечекидей топураган эл, үймөлөктөшкөн журналисттер жок. Атамбаевди коргоо үчүн күнү түнү ушул жерден жылбай турабыз деген тарапташтардан деле, атчандардан деле дайын жок. Тынымсыз маалымат таратып турчу пресс борбор дагы иштебей эле туруптур. Эч ким жок, кишилерден да эч ким жокпу? Шашы өзү жок. 4 эл охрана бар. Кайсы охрана? Өзү Алмазбек Атамбаев кайсы? жок. Жокта жашап атабызбы? Жашап жок азыр. Кароолчулар короонун аймагына киргизбейбиз деп ачык эле айтышты. Жок дегенде кесиптештерден маалымат алып алалы деген суранычыбыз дагы четке кагылды. Биз сүйлөшүп жатканда кароолчулардын күркөсүнөн кыйкырык үндөр чыгып жатты. Бир маалда бул байке жулунган бойдон чыгып кетти. Аңгыча короонун дарбазасы да ачылып кетти. Бая күнкү 2 кабат керебеттерге матрастар асылып турат. Аскер формасын кийип алган активисттер деле жок. Алардын ордуна бутуна жеңил шлёпка кийип, багалектерин түрүп алган жаш балдар жүрүшөт. Өзүңүздөр көргөндөй, учурда Алмазбек Атамбаевдин үйүндө кароолчулардан башка эч ким жок экен. Бирок буга чейин ушул жерде адамдар болгонун мына ушул жерде жаткан таштандылар жана пиванын бөтөлкөлөрү кабарлап турат. Канча күндөн бери топтошкон эл тоодой таштанды калтырып кеткенин байкадык. Жолдун жээги целлофан баштыктарга, кагаз, желим бөтөлкөлөргө толуп калган. Суунун жээгинде тигилген боз үйдүн бирөөндө бир жигит уктап жатат. Калгандары бош. КСДП партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында, штаб өз ишин токтото элек экен. Урматтуу достор, коллегалар, элдик штаб өз ишин улантат. Ар кечте саат 18:30дан 20:30га чейин элдик штабтын мүчөлөрүнүн жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эл менен жолугушуусу болуп турат. Болот Абдыжапаров, Денис Курганов, 5 канал.